Туғандар, амансыздарбы, денсаулықтарыңыздар, іштеріңіздер жақшыбы? Қытайдан барыңыздарға чоң салам. Туғандар, біз Қырғызстанда бір жоқ бір проект баштадық бұйырса. Бұл емне десеңіздер, Қытайдағы 100 завод, же болса 100 өндіріш деген проект баштадық. Туғандар, бүгін бұл проекттің бірінші сериясы, андықтан 100 серия шығады. Бізді жақсы көріп тұрсаңыздар, проект үстем нелер шығарып бересіз. Туғандар, бұл тегу тармағы, текстиль, техника барын шығарып бересіз. Туғандар, андықтан бұл проект өз мындай сіздерге жағат деген ойдамын. Бизнесмендерге не жұмыс қылсам екен деп жүргендерге барына мындай Қытайды бүт жағынан ашып берелі отырса. Туғандар, андықтан біз менен бірге болып тұрыңыздар. Біздің қылып атқан жұмысымыздар сіздерге жағып атқан болса, туғандар, просто эле подписка басып қойсаңыздар эле болды. Эми бүгүнкүдө нени көргөзөбүз, ошону да айта кетейин. Азыр алюмин айнектер популярный болуп атат. Буга чейин дагы бир видео чыккан. Бирок ал убакта мындай толук түшүндүрүлбөй калган да. Негизи анан мунусунда проектибиздин азыр эң өзгөчөлүгү мындай болот. Тугандар, биз бул эч кандай выставкаларды көргөзбөйбүз. Жөн эле көргөзмөлөрдү барып көргөзүп коюп момундай чыгарат экен дебейбиз. Биз именно заводунан келип, сырьё кандай келет, ал кантип переработка болот, андан кийин жасалып, моментип упаковка болуп чыкканга чейинки процесстер барын чыгарып беребиз. Тугандар, андыктан биз менен бирге болуп туруңуздар. Мунусунда жана айтканымдай эле алюмин терезе айнектердин чыгарган чоң заводундабыз. Биз именно чоң заводторго барабыз. Тугандар, Кытайдагы номер 1 же хотя бы топ 10, топ 10 заводторго барабыз да. Бүт бары процессти көргөзүп беребиз. Алюмин айнек боюнча ушул чыгарылышыбызда бүт барын билесиздер. Кийинки чыгарылыштарыбызда мындан да кызыктуу нерселерди чыгарып берип турабыз. Тугандар, анан бир нерсе айтып кетчү нерсе болуп атат да. Биз азыр эми Кыргызстанда жок проект кылып атабыз. Чынын айткандачы, мындай мен өзүмдүн чөнтөгүмдөн акчаны вложение кылып эле уже Кытайда уже кантип жүргөнүбүзгө почти жарым жылдан ашып калды да. Анан эми жөн эле жумуштарыбызды кылып жүрө бербейли, эми мындай заказдарыбызды алып жүрө берсек болот. Буга чейин мына детскийлерди, детский товарларды, андан нелерди чыгарып атабыз дагы, спецтехникаларды чыгарып келип атабыз. Ошону менен эле мындай өзүбүздүн оокат кылып жүрө берсек деле болот да. Анан просто мындай элибизге дагы бир аз пайдасы тийсин, өндүрүштөрдү көрсүн Кытайлардын, кандай өнүгүп атат, буларды көрсүн деген мааниде бул проектти баштадык. Тугандар, эми сиздерден бир сураныс да. Ушул видеобузга просто эле подписка басып, анан Instagram баракчабыз бар, ага дагы подписка басып койсоңуздар. Анан эң бир сурана кетчү нерсе, эмнелер сиздерге кызыктуу, ошону айта кетсеңиздер өтө сонун болот. Эле ушу комментарийге күтүп калабыз. Мен бир азыр моякта бир эме баштап коеюн. Кимдин комментарийси көп лайк алган болсо, өндүрүш жөнүндө, мисалы, ушул өндүрүштү чыгарып бериңиздер деп туруп, кимдин комментарийси эң көп лайк алган болсо, ошол өндүрүштү көрсөтүп беребиз кийинкиде. Анан менден ошол комментарийин жазган адамга бир мындай чоң бир белек бар да, аны айтпай эле турайын азыр, бирок ыраазы болосуздар. Мен ал киши менен Кыргызстанга өзүм барып, жолугуп, ошол белекти берип кетем. Андыктан биз менен бирге болуп туруңуздар, оюңуздарды жазыңыздар, нелерди чыгаралы. Биз менен бирге болуп туруңуздар, тугандар. Андыктан мындай элибизге, Кыргызстанга дагы бир аз пайдабыз тийсин. Биз менен бирге болуп туруңуздар. Кеттик анда. Заводду көргөзүп баштайбыз. Тугандар, мени жакшылап угуп туруңуздар. Бул Кытайдагы 10 завод болсо алюмин, ошонун бирөөсү деген сөз. Булар күнүнө 300 тонна алюминди иштеп чыгарышат. Бул заводдун чоңдугун бир көргөзүп коеюн сиздерге. Бул бир блок. Ушундай блоктон 6 бар экен. Тугандар, бул упаковка жери. Азыр андан кийин көргөзүп турганыбыз куюп чыгаруучу процесси, андан алдында калыптарды тандоо процесси бар. Кыскасы 6 блок бар экен. Ушундай узундугу эми мон жартысы эле. Андан аркы жагында дагы ушунча жер бар. Жумушка кызыккандар жакшы мындай видеону түрдүрбөй көрүп туруңуздар. Тугандар, булар азыр мына мондай болуп даяр болуп чыгат. Мына алюмин рамаларчы. Бул акыркы эмеси, бул акыркы шаг. Азыр эми сиздерге муну башынан баштайлы. Алюмин кандай келет, кандай куюлуп чыгат, кантип краска болот, бүт барын көрөбүз. Кеттик анда. Сиздер мындай заказ бердиңиздер дейли. Мага бир контейнер
терезенин рамасы керек дедиңиздер да. Анан бияка сиздер образецти алып келесиздер. Момунча 40 эле алып келсеңиздер болду. 40 алып келгенден кийин ошого калып жасалат бул жерденчи. Калыптары болар. Мына. Мондай болгон калыптын түрү вообще көп экен да негизи мына. Мояктар бүт баары калып тугандар. Сиздердин образециңиздерге жараша бул жактан калып танданып алынат. Мына. Биз жана бир калыпты азыр сиздерге көргөзүп коем. Мына. Рамаңыздар кандай чыгыш керек деген сөз бар да бияктачы. Бул жаман оор болот экен өзүчү мына. Бул жактан момундай болуп калыптары тандалып алынат. Сиздердин чыгарып аткан рамаңыздар кандай чыгыш керек? Раманын негизи түрлөрү көп го, жанагындай кабыргалары десек туура болсо керек. Ошондой кандай чыгыш керек? Ошону могул жактан келесиздер да сиздер калыпты тандайсыздар бүт барынча. Образецке негизи калыптардын түрлөрү аябай эле көп. Азыр мояктан бир-бир калыптарын көрүп койсок болот. Сиздер издеген калыптын баарын табасыздар да бияктанчы. Мына. Калыптын вообще түрлөрү. Бул дагы бар эмес тугандар. Если сиздердин калыбыңыздар жок болуп калса, нар жакта токарлар бар. Токарлар сиздерге атайын калып жасайт өздөрү. Андыктан калып маселеси түшүнүктүү болуп окшойт. Анда ошо калыптарды жасагандарды да бир-бир көргөзүп коелу сиздерге мына. Мына, могулар рамалардын калыптары ушулар мына. Если сиздердин калыбыңыздар жок болуп калса, мына моякта токарлар булар. Мына. Бул токарлар атайын сиздердин тандап берген образециңиздер боюнча калып жасайт ушул жерде. Если бул жакта даяр калып жок болуп калса, анда эмесе кеттик кийинки бөлүгүбүзгө өтө берели. Тугандар, рамалар деген мына болар болот. Боягын көрдүңүздөрбү? Ар кимиси ар кандай чыгат мына. Монун формасы мындай болсо, сиздер каалагандыкы может момундай болушу мүмкүн. Бул башкачасы бул. Бул бир эле раманын дагы визуально окшош эле болот. Бирок мояктары ар кандай болот да. Ушуга мояктан калып жасалат сиздерге ар бирине мына. Моякта рамалардын образецтери турат. Если сиздер кантип чыгарышты билбей атсаңыздар дагы өздөрү образецин да көргөзүп берет. Сиздер жана калыпты жасаттыңыздар дейли. Мага момундай айнек чыгарыш керек деп, терезенин рамасы чыгыш керек дегенден кийин сиздер алюминди сатып аласыздар. Бул жердин эң өзгөчөлүгү тугандар. Бар жок эле тоннасына эсептелет. Негиз башка жерде кандай экен, Кыргызстандан алып аткандар көбү. Биз сурасак айтып атат, штучно эсептеп алабыз дейт да, бирок Кытайдан чыкканда тоннасына эсептелет. Бардык нерселер. Сиздер алюминдин басыны сатып аласыздар, тонналап. Ошондо эле жанагы тандап алган калыбыңыздарга куюп жасап берип коет деген сөз. Эми алюминдин качествосу боюнча сөз кылайлы. Негизи Кытайда 3-кө бөлүнөт экен да алюминдерчи. Высшее качество, орто, анан мындай качествосу анча эмес болупчу. Бул эң высший качестводагы алюмин болуп эсептелет экен тугандар. Свойствосуну азыр моякка тактап туруп да жазып коебуз. Андыктан алюминдин качествосунан вообще мындай сөз болушу мүмкүн эмес экен да. Бул алюмин чыгарган азыркы жер бул топ 10 Кытай боюнча. Андыктан алюминди сатып алып туруп эле калыпты эме кылдык. Андан кийинки процесске өтүп кетебиз. Кеттик анда. Тугандар, эми бул экинчи, үчүнчү процесс болуп калды ошондо. Келгенден кийин булар печкага кирет. Бул алюминди сатып алдыңыздар. Андан кийин печкага кирди, кетти. Бояктан печкадан сиздер алгандарыңыздар форма болуп чыгат. Сиздер тандаган форма боюнча. Мына. Булар печка. Бояк аябай жыл, ысык экен азыр. Мына.
pechkaga girdi. Ondan keyin bu yoqqa o'tdi kesilib. Ondan keyin mana bu yoqdan lay. Quyilib chiqadi, ko'rasizlarmi? Bu yoqqa kirib o'tadi, mana hozir qizib chiqdi alyumin. Qiziqda bu hozircha. Kesilib chiqdi, ketdi. Ondan keyin bu formanın pechkasi bu. Hozir bu yoqni qarasangizlar mana уже. Bu yoqdan salindi pechkaga. Ondan keyin bu yoqdan forma bo'lib chiqib o'tadi. Mana. Bu yoqlar ayoy iziqqan. Bu negizi uzun balona chiqib ketaveradi. Ondan ar jag'ында 6 metrden, 4 metr desangizlar 4 metrden bo'lib kesiladi hozir bu yoqdan hozir. Ondan bolsa quyilgandan keyin mana atayın kesilib 6 metr olsa 6 metrden 4 metr olsa 4 metrden mana kesishib o'tadi hozir. Rama chiqib bo'lgandan keyin. Ondan keyin dagı жақсы qiziqli prosesler var. Anda biz bilan birga o'tiribsizlar. Ketdik anda. Mana mo'mintib turganlar pechkaga kirib ketadi. Shunday bo'laveradi. Mana. Turganlar bolari уже pechkaga dayardalып o'tadi. Jana kalbaskalarchi bu. Kalbaska deb qo'yayınchimi? Alyuminniy quymalari. Shunday pechkaga kirib ketadi. Gördünüzler mi? Ketdi уже. Ondan keyin bu yoqqa qarab turingizlar. Pechkadan dayar bo'lib chiqdi, qo'yilib chiqqandan keyin har bir klientga bunday kod beriladi tag'in. Har kimisini o'z-o'zincha qo'yiladi buna. Bu alyuminiy paroklar ekan. Mana bular profildir. Biz aytayotgan. Alyuminning любой түріне chiqarib berib turganlar. Qanday emesini qalasaqcha, profilini qandayini qalasaq buna. Bol жақта еми Раманың, пароктордың түрлері аябайлы көп екен негізі. Бұл bir kişinin заказы. Бұл екінші кişinin заказы. Ушундай заказдар өз-өзүнчө коюлат. Андан кийинки процесс бар. Ал мындан да кызыктуу. Кеттик анда, биз менен бирге болуп туруңуздар. Ар кимдин заказы момунтип өз-өзүнчө коюлгандан кийин моякта көрүп атасыздарбы? Бул жак жагында да турат мына. Андан кийин тугандар. Бул жакта покраскасы бар. Краскалаш керек. Сиздер кара өңдө кыласыздарбы же сары өңдө кылайын деп атасыздар мына. Бул жагында покраска болуп атат. Момундай болуп келип туруп мына конвейерге тий коюп атат. Анан сиздер бул жактан келгенден кийин өңдөрүн тандайсыздар. Кара болуш керекпи, сары болуш керекпи, өңдөрүн тандайсыздар. Көрдүңүздөр расчеткаларына. Андан кийинки процесс бар. Мындан кийин бул болсо кийинки мойка процессине кирип кетет. Болардын баары жуулат биринчи очередде. Кеттик анда. Момунтип туруп тургандар. Ар бир рама же болбосо биз тандап алган нерсебиз момунтип ар бири жуулуп чыгат мына. Биринчи очередде жуулат. Жуулуп чыгат мына көрдүңүздөр, конвейер менен кетип атат. Андан кийин болсо үстүлөрүн көрүп атасыздар кандай жуулуп атканын. Бул себеби жанакы красканын кийин мындай сыйрылып чыгып кетпешине гарант болот экен да. Краска жуулуп чыкты. Андан кийин краска эме жуулуп чыккан нерсе сушка болот, кургатылат. Мына бул бир эле конвейерде иштейт да. Биринчи жуулду, андан кийин кургатылды. Мына могу болсо даяр уже. Бул өң даяр болуп чыкты азыр. Кара экен. Кеттик эми ушуну красканы көрөлү.
сіздер өңдөрүнү өзүңүздөр каалаган өңдө кылсаңыздар болот. Мына бул жакта болсо покрасочный цех десек туура болсо керек. Мына бүт бары краска болот монун ичинде. Азыр молар эмесин жуат. Анда эмес азыр биякта вообще эле шумно болуп кетти. Биз сыртка чыга берели. Мына молар шоколадный өңдө болуп чыктыр азырчы шоколад өңүндө мына. Сары болуп, даяр болуп чыкты уже. Мына бул болсо бир клиенттин заказы, например, мына бул шоколадный кылып бересиңер дептир. Мына даяр болуп чыгып атат баары тең. Көрүп атасыздарбы? Өңдөр уже даяр болуп чыккан бул. Анда эмесе биздин дагы бир 2 этап бар. Ошону көрөлү анда кеттик. Туугандар, ал эми бул конвейерде болсо мына бул эжем жаман аябай катуу иштейт экен. Бул жерде качествону текшерет. Эси качествосы начар чыгып калган болсо ошол жерде эле возврат кетти деген сөз. Мына ар бирини өздөрүнүн качествону текшерген атайын аппараттар бар экен, ошо менен качество текшерилет. Ар бири көрсөңүздөр болот. Бул эжем аябай катуу иштейт экен бирокчу, действительно. Эки-экиден текшерилет экен. Качествосы нитурак болуп калса, анча чыкпай калган болсо, сразу кайра возвратка кетти деген сөз. Кет. Туугандар, ал эми бул жерде болсо уже упаковка процесси башталды. Монтип туруп эле каптар үстүнө кийгизилет пленкалар. Ушу менен эле кете берет. Бул болсо экинчи эме печка десек туура болот. Мына ичиндеги воздуктарды, ичиндеги абаларын чыгарып салат мына. Акырында чыккан процесс мына. Моминтип дап даяр болуп чыгат акырында. Көрдүңүздөрбү? Продукция даяр болуп чыкты уже. Андыктан акырында моминтип палеттерине жүктөлүп туруп, сиздердин айткан адресиңиздерге жөнөтүп берет. Болду, ошо менен процесс бүттү. Буяктан баарынан чыккан товарларыңыздар моминтип туруп упаковка болуп акырында чыгып кетет. Эми акырында эмнени айта кетебиз туугандар? Если сиздерде өзүңүздөрдө алюмин терезе чыгарган, эшик чыгарган цехиңиздер бар. Ошолорго сиздерге момундайлар сөзсүз керек болот да. Бул жерде айтып атасыз, тоннасы менен эсептелип жөнөтүлөт. Мындан сырткары ручкалары, сухариктери баарыны биз азыр аттарын айтпай эле коеюн, негизи мындай конфиденциально сактап эстек өбүнчө. Ошончо деле мындай Кыргызстандагы топ 5-тикке кирген фирмалар менен иштешип келатабыз туугандар. Азыр ушул алюмин жаатында. Андыктан сиздер деле Кытайдан прямой иштешебиз десеңиздер, биздин байланыш телефондорго катталып койсоңуздар болот, чалсаңыздар баарын түшүндүрүп беребиз. Андыктан биз менен бирге болуңуздар, кийинкилерде эмнелерди чыгарып берели, ошону дагы бир-бир жаза кетиңиздер. Кеттик анда. Биз кийинки проектибизге буйруса даярдыктарды көрө берели. Кеттик анда.